кыскартканыбызга туура келет. Бүгүн жолугушууну туура көрсөңүздөр 1 сааттын ичинде аяктасак, а сиздер билесиздер, биз бир жолугушууда 4 саатка чейин жолугушуп жүргөн күндөрүбүз болгон. Суроо жооптор аябай көп. Мен сиздер менен жакын деле ушул жерден жолугушуп кеткенмин парламенттик шайлоонун алдында. Ошол кездеки сүйлөгөн сөздөрүбүз, ошол кездеки эскертүүлөрүбүз таасир кылбады окшойт. Биз айттык эле ошондо дагы Кыргызстанда адилеттүү, нукура, элдик шайлоо өтмөйүнчө эч качан өлкө да тынчыбайт, эл да тынчыбайт, келечегибиз дагы ачылбайт дегендей болду. Ал таза шайлоо дегендин ичинде эки маани бар. Биринчиси таза шайлоо дегенибиз коомубуз өзү таза шайлоого даяр болуш керек. Экинчиден кандай бийлик болбосун, таза элдин айтканын айткандай, дегенин дегендей кылып сактоо керек. Мына ушул эки нерсе. Биринчиси коом эгер тазалыкты, туура жолду талап кылып турган болсо, ал жол туура болот. Экинчиси ошол туура жолду мыйзамдын негизинде алып барууга сөзсүз түрдө аракет кылуусу керек. Эми менин көз карашымды, менин программа деп айтып коесуздар. Биздин программаны 25 жылдан бери угуп атасыздар. Мына азыр Кудайга шүгүр, заман ушундай, YouTube деген бар, Facebook деген бар. Менин өзүмдөгү жок видеолорду телефонго жүктөп коюп атып эле чыгып атат, көрүп атасыздар. Муну бүгүн сүйлөдүбү дегендей кылып көп суроо беришет. Жок. Аны биз 15 жыл башта сүйлөгөнбүз. Биз кээде көңүл бурбай калып турбуз да, карабайсыздар. Ал кездеги биздин чачыбызда бир талак чач жок, кап-кара бойдо. А көп ойлойт бүгүн сүйлөп атат деп. Жок. Ал сөздөр өзгөрүлгөн эмес, эмне үчүн? Биздин позициябыз өзгөрүлгөн эмес. 15 жыл башта, 20 жыл башта. Рахмат. 20 жыл башта эмнелерди көтөргөнбүз, кандай көз карашта болгонбуз, бүгүн да дал ошондой көз карашта. Ошондуктан көптөгөн биздин жердештерибиз, замандаштарыбыз качан кайсы жылы сүйлөгөнүбүздү билбей калып атат. Себеп баягы туруктуулук. А кээ бир саясатчыларды көрүп атабыз. 2 ай башта каякта эле алат, 2 айдан кийин кайда? Бүгүн бул жерде дагы 3 күндөн кийин кайда болгонун бир жараткан билет, анан өзү билет. Биз урматтуу, касиеттүү Кыргызстандын калкы жараткандан ушуну тилейбиз. Эч качан сөзүбүздөн мүдүрүлтпөсүн. Эч качан аягыбыздан мүдүрүлтпөсүн. Бизди сөзүбүздөн жаңылтпасын. Жараткан бир пендени жазалайм деген болсо, биринчи кезекте сөздөн алдырат. Ооздон алдырат. Мына ушунан Кудай сактасын. Ар дайым туура сөз сүйлөгөндө насип эткен болсун. Туура жолду тандап алып, туура жолдон адашпагандыкты насип эткен болсо, жараткандын берген бул дүйнөдөгү жалгандагы эң чоң байлык ушул байлык болот. Биз байлык деп куруп койгон ресторандарыбызды эмес, байлык деп банкка салып койгон акчаларыбызды эмес, байлык деп ал жактан бул жактан келип аткан каражаттар эмес, байлык деп дал ушуну түшүнөбүз. Ошондуктан кирип келатканда бир аз мен сүрөтүмдү коюп туруп, сөздөрдү ар ким ар кандайча кылып мындай өзгөртүп кое берет да. Биринчи кезекте биздин бараткан президенттикке бараткандагы талабыбыз ушул: ыйман, мыйзам, тартип. Биринчи кезекте ыйман турат. Биз сиздер менен көп жолу айттык. Ыйман эле декен болгон болсо, мыйзамдын да кажети жок. Себеп ошол ыймандын ичинде баары бар. А ыйман болбосо, мыйзамын керемет болсо деле ал кармалбайт. Ал сакталбайт, ал аткарылбайт. Мына Кыргызстан ачыктан ачык бир үлгү. 6 октябрдан баштап Кыргызстан мыйзам талаасынан чыгып кеттик. Ушул күнгө чейин мыйзам талаасына кирбей атабыз. Муну кандай деп атасак болот? Бул бейбаштык деп аталат, башка аты жок. Бул мыйзамсыздык, бул жапайычылык. Биз 6 октябрдан баштап конституциябыз дагы иштебей атат. Эмнеге?
Себеп кээ бир беренелерин аны өзүңүздөр жакшы билесиздер. 68 бул жерде юристтер де бар, мына Сейит аке бар. Ал киши көптөн бери адвокат болуп иштейт, юрист жакшы билет. 68 беренесинде жазылып турат. Кыргыз Республикасындагы жогорку кеңештин орду жана алардын аткара турган функциялары. Бул эмне? Эгерде жогорку кеңеш 28 октябрдан кийин ишин уланта бере турган болсо, анда ал мыйзамсыз болот. Булар 28 октябрдан кийин деле чечимдерди кабыл алып атат, референдумду өткөрөбүз деп атат. Булардын баары мыйзамсыз. Биз жараткандан буйрук болуп, калың элдин колдоосуна ээ болуп, 10 январда президенттикке жарышта биринчи болуп келип калган болсок, ушул 6 октябрдан бери кабыл алынып аткан барлык чечимдердин баарын жокко чыгарабыз дагы, конституциялык талапка кайра киребиз. Бизди кошкон мамлекеттер биздин өнөктөштөр тааныбай атат. Мамлекет катары тааныбай атат. Аны сиздер сезип атасыздар. Bizde mıyzamlı birlik yok деп karap duruşar. Bana geçer, benim sözüm emez, Vladimir Vladimirovich Putin 4 saat, 4,5 saat press-konferensiya verdi. Gördünüz mü? Kırgızstan жөнүндө эмне dedi? В Кыргызстане постоянная чехарда dedi. Чехарда деген söz, Мадумаровдун баягы bizde baş alamandык деген söz. Мен Салижан экем айткандай, мен кыргызча айтып атам, Владимир Путин аны орусча айтып атат. Мен кыргызча айтсам, сиздер көп ишенбей атасыздар, а киши орусча айтса ишенип атасыздар. Айырмасы ушул эле. Ушул эле айырмасы. Рахмат. Мына көз айнектер болайын, сен суроолор аябай көбөйүп кетти. Мен сүйлөп атып эле ошол суроолоруңуздарга жооп берип атып, өзүмдүн көз карашымды билдире кетсем, кандай дейсиздер? Сен ар бир суроо берип аткан киши үмүт менен берип атат, кыска жооп берип, эгер кайталанып кеткен суроолор болсо, билесиздер, бизде дайым практикада ушундай, бир да суроо жоопсуз калбайт. Ассаламу алейкум, Адахан Кисанбаев дейт, сизге чимден соолук, узун өмүр, суроом. YouTube'да ачсам эле, Садыр жана Садыр, YouTube'дун баарын эле коркутуп басып алган, эмне кылышыбыз керек дейт. Өзүңүз менен өзүңүз болуңуз. Өзүңүздүн жүрөгүңүздү тыңшаңыз. Мына мен бир интервьюда айттым эле, бир интервью берип атканда, бизде азыр мыйзам да башкарбайт, ыйман да башкарбайт, ата-эне да башкарбайт, мугалим да башкарбайт, аксакал да башкарбайт. Бизди ушул телефон башкарып калды деп. Телефон башкарып. Муну кече Москвада жүргөн кезинде бир профессор айтты, муну нетократия деп коет. Нетократия деген сөз, нет деп интернет деген сөздөн алынган экен. Ошол телефон башкарып атат деп. Айдана Кудай сактасын, башта анча-мынча ушундай болсо, буга жин тийиптир деп анча-мынча аксакалдар калып барып окутуп койчулар. Азыр ошо жин тийгендердин баары ошонун ичине кирип алгандай да. Башында айтса көңүл бурчу маселе, ошол телефон чыккандан бери шайтандар ишсиз калды деп айтат деп кыздар. Ошону азыраак караганга аракет кылыңыздар. Өз алдыбызча ой жүгүрткөнгө аракет кылалы. Бирөө айтты деп атат, деди деп уктум, дешип атыптыр деген сөздү токтотолу. Сиз эмне дейсиз? Сиздин жүрөгүңүз эмне деп атат? Сиздин көкүрөгүңүз эмне деп атат? Сиздин акылыңыз эмне деп атат? Сиз жетелеме болбой, өз башыңыз менен өзүңүз чечим чыгарганды үйрөнсөңүз, ошондо баягы телефондун көз карандылыгынан жетебиз. Эгемендүүлүккө барабыз ошондо. А телефонду чукуй берген болсок, көп эле жакшылык алып келбейт. Ачык эле айтам. Андан көрө китеп чукушубуз керек, китеп окушубуз керек. Сизден бир өтүнүч бар. Менин 2 балам бар, квартирада жашайт.
Өзүбүз биринчи группада көздөн майыпмын, ушул шартта кварплат эмес, ушул батырга төлөө да, кыйын болуп атат. Колуңуздан келсе жардам берип койсоңуз дейт. Бул талапкерлер керек десе, ушундай суроо беришибиз керек деген суроолордон экен да. Телефонуңузду жазып коюп турсуз. Мен Оштон эгерде кайдыгер эмес, мыкты азаматтар, жигиттер, кыздар болгон болсо, келип баягы телефонду бериңиз. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мен колумдан келген көмөгүмдү берейин деген болсо, мен ушул кагазыңызды берип коеюн. Эжем болосузбу, агам болосузбу билбейм, карындашым болосузбу. Анан бирок менин өзүмө бүгүн көмөк көрсөтүп, мага жардам көрсөтүп жүргөндөргө мен ыраазычылык билдирем. Сиз де эле болуп, мен дагы жардам сурадым. Минип жүргөн машинама дагы, конуп жүргөн конок үйлөрүмө дагы, машинага куюп жүргөн майларыма дагы, мага чын дили менен келип, моого май куюп алыңыз, моого барган жерде балдарыңызга чай алып бериңиз деп жүргөн көптөгөн кыргыздын азамат жигиттеринин, кыздарынын аркасы менен мен да ушинтип жүрөм, араңыздарга аралашып. Ушул ар бир мага үмүт менен кайрылган пенденин үмүтүн актай турган күндөрдү Аллах насип кылсын деп тилеп жүрөм. Кашимов Турсунали дейт, бул киши суроо жазбаптыр. Сүйлөйм деп отургандарбы? Сөзгө чыккандарды мындай кылабыз, биз кыскартабыз, сөзгө чыккандарды азайтабыз. Мүмкүн болсо жетпей деле калат убакыт. 2004 жылга чейин Тажикстанга карап турган Алай районунун Сарымогул айылын Кыргызстанга кайтаруусуна салымыңыз барбы, Санжар дейт. Салымым бар эмес, ошол жерде түп-түз биздин жасаган иш аракетибиз. Бул Раматылык Абсамат Масалиевичтин биринчи кезекте, ошол кезде Алайдан депутат болгон Исмаил Исаковичтин жана Адахан Мадумаровдун үчөөнүн түздөн-түз салымы ошол 60.000 гектар жер, 60.000 гектар жер. Бир кетмен чабылбай, бир жаман жакшы сөгүш айтылбай, ошол кайрадан Кыргыз Республикасынын аймагына киргендиги боюнча бул факт, бул тарыхый факт. Азыр ошо Кыргызстандын жерде. Адахан Эмсанбаевич, Аллах колдосун, сизди ишиңизге эгилип, көлгө эми агитация кылбайсызбы? Кандай болот эми? Коркунуч пайда болуп турат дейт. Сиз коркпоңуз. Сиздин коркпо турган эч кандай жагдайыңыз ага шарт эмес. Биз дайым ушул позицияны карманып келебиз. Чакырган жерге барабыз, чакырбаган жерге басып барбайбыз. Бул бир. Экинчиси, касиеттүү биздин ысык көлүбүздүн жарандарынын, тургундарынын бүт баарынын ою бир жакта эмес. Биз тарапта болгондор көп кече шайлоо мезгилинде көрдүңүздөр. Кудайга шүгүр, насип кылып туз буйрган күнү биз жолугушабыз. Кыргызстандын кайсы бурчунда болбосун, кайсы жеринде болбосун, барлык жеринде жолугушууга биз даярбыз. Убакыт жетсе барабыз. Мына мен телевизор карабайм жергиликтүүлөрдө. Мен жолдо келатканда жанымда отурган балдар айтып берет. Кече дагы бир киши сүйлөптүр. Кем жана Каптагаев деген. Андай эмес, мындай эмес, анан элди бөлүп жарып деген. Айланайын. Эл айтса да сени учпачы салган. Мына азыр бүт баары колуна көтөрүп аткан жигит ошо кишинин берүүсү менен камалбады беле? Уят эмеспи? Уят эмеспи? Мен ушул жерден жарыялап коеюн. Жалган айткандан жараткан өзү сактаган болсун. Эгерде кандайдыр бир нерселерди жасап алып, артынан кайрадан жанакы угрусу күчтүү болсо, ээсин доого жыгат боло турган болсо, анда абийирсиздик деп коет аны. Биз ушул кезге чейин чындыктан кылдай кыйшайбай келатабыз. Эмнени көрсөк ошону айтабыз, эмнени уксак ошону айтабыз. Дал ушул залда 2002 жыл болсо керек. Эсимде жок. Аскар Акаевич келип ушул жерде жыйын өткөрүп атканда азыр эстеп кеттим. Ушул жерден туруп, ошол актив сөйлөйлөрдөн бирөөсү чыгып айткан. Эжелеримден бирөөсү. Аскар Акаевич,
Абсамат Масалич менен Агахан Кимсанбаевичти камасаңыз эле эл тынчыйт деп суранган ушул жерде. Мына кече Кочкоротодан дагы бир эжем сураныптыр. Качан жок кыласыз Агахан Мадумаровду деп. Мен ошолорго жооп берип коеюн. Аллах канча суу берген болсо, ошол сууну ичип бүткөнчө пендесинин колунан барекети келбейт, жок кыла албайт. Ошол эжекеме кайрылып айтып коеюн. Бирөөгө жамандык тилегенче өз ыйманыңдын бекемдигин тиле. Өмүр каш кабактын ортосунда. Кырсык сыяктуу. Бул жака салам берип, бул жака салам бергенче жүрөгүң иштеп турабы турбайбы, ага эч ким кепилдик берген эмес. Андан көрө истигфар айт дагы Аллахтан кечирим сурай эже. Мени жок кылып эмне кыласың? Мен сенден чай сурап атам. Мен сенден нан сурап атам. Мен үйүңө кирип бирдеме деп атам. Мына ушул талапкерлердин бирөөсүнө кечээ ошо суроо бериптир. Качан жок кыласыз деп. Бизди жок кылабыз деген азаматтардын көбү болгон. Эч качан ушул баягы мен коркуп атам, коркунуч пайда болуп атат деген кишиге айткандай эле, коркпоңуз. Бир башта бир өлүм. Аллах пендени жаратканда анын жүрөгү канча жолу согот, канча жолу кагат, канча тамчы суу ичет, ошонун баарын кошо жараткан. Пенде аны токтото албайт. Же азайта албайт, же көбөйтө албайт. Адахан мырза, мен сизден суранычым, ушул кыргыз элине кылган кызматтарыңызды ток болуп кетсеңиз, кызматтарыңызга токтолуп кетсеңиз, мен ушунча күндөн бери жеткире албай келем. Сизди урматтоо менен Эмилбек, сиздин кылган кызматтарыңызды көпчүлүк билбейт. Аллахтын билгени жетиштүү. Эрте менен балдар кичине бир нерсе тартып аткан экен. Ошол жерге бир сүрөткө түсүрүп бересизби дегенден, ошол Сулайман Тоо жакка чыгып баратып, Сулайман Тоо мечитин карап, мына ошол Сулайман Тоо мечитинин курулушун, ошонун демилгесин раматылык менин атам баштаган эле десем, ошондой дейт. Анан эмне үчүн биздин казылар, биздин имамдар айтпайт дейт. Айтпайт. Аллах сактасын айткандан дейт. Эгер кокустан кулагыбызга илип алалы, 10 январда ал кулум деп болуп калган болсок, китеп жазат менин атам жөнүндө. Бу кишинин атасы менен чогуу жүрүп, ушунча жыл жетелешип, чай ичип, ар жума сайын ушул чайканадан чай ичип, аксакалдын батасын алып калган элек деген том китептер чыгат. Иншалла биз билебиз. Биздин элибиздин кандай учурда кандай деп айтарын билебиз байлын айында. Биз асмандан түшкөн жокпуз го. Кечээ биримдик деп, мекеним Кыргызстан деп кыйкырып жүргөндөрдүн баары бүгүн эмне деп кыйкырып жүргөнүн көрүп атабыз. Мына азыр бир жерден бир киши айтып атат, яйланайындар, жок дегенде көйнөгүңөрдү бир сезон кийбейсиңерби десем дейт, алардын жообун угуңуздар. Биздики топчусу жок халат деди дейт. Шарт ыргытырып экинчисин илип алып кете беребиз деди. Мына Ушакта Адыл деген биздин жакшы көргөн сыйлаган агабыз бар, ошол айылдык кеңештин депутаты да, киши ошондой деп айттым досторума дейт. Мынча тез өзгөрөсүңөр дедим дейт да, жана көйнөк жок дегенде бир сезон кийгиле дегендей болдум дейт. Ошондуктан менин жасаган иштеримди жасай элек, жасабаган иштеримди айтканым жакшыраак го. Мен айттым, ошо 25 жыл саясатта жүрүп, 25 сом уурдаган жокмун. Эрдикпи? Эрдик. 25 жыл саясатта жүрүп, 25 жолу калп айткан жокмун. Эрдикпи? Эрдик. 25 жыл жүрүп, калп айтпаган кээ бир азаматтарды көрүп атабыз го.
Bir günde 5 жолу калп айтып аткандар. Анан дагы эмнеге сурай бересиздер, эмне кылды деп. Биздин эмне кылганыбызды тарых айтат. Кудай кааласа тарых билет, тарых айтат. Ассаламу алейкум Адахан агай, Ордолу шаарына кош келипсиз, кош кылсын. Биринчи суроо, эгер сиз президент болуп шайлоодон өтүп калсаңыз, азыркы бийлик сизге бут тосту эмне кыласыз, шайлоо таза өтпөсө деп, шайлоо таза өтпөсө дейт. Шайлоонун таза өткөрүшүбүз керек, элдин каалоосу болуусу керек деп 2 октябрда жеңиш аянтында мен кайрылдым эле. Бийликке, Жээнбековке. Укпай койду, эмне болду? Укпай койгондон кийин көрсө, ал кишиге каршылар аябай эле көп экен го. Мен жалгызмын деп жүрүп турмун. Муну 115 депутат чүчкүрсө дагы туура чүчкүрдүңүз деп жүргөндөр бит эле душман экен го. Кече тооба кылдым, башта 40 жылда келет дечилер. 40 күндө келди. Мен тооба кылдым. Ошол Каракожода бир эжем чыгып, аябай каттуу менен айтышты эле. Мен ушу оозума сала берген экен, эртең кокус бир нерсе болуп кетсе, Сокени мен коргоп чыгам. Эже сизди таппай калам дедим мен. Мына бул Сокен Жээнбеков кетпеши керек деп мен чыктым. Конституция бузулбасын деп мен чыктым. Эжемден кабар албадым. Үйүм чыкпадым. Ошон үчүн таза өткөргөнгө аракет кылыш керек. Мен сөзүмдүн башында айттым. Таза өтпөсө биз эч качан бир тынчыбайбыз. Биздин тапканыбызда берекеси болбойт. Себеп арам жол менен тапкан нерсе жукпайт. Аны мына президенттик шайлоолор, парламенттик шайлоолор бизге бир канча жолу далилдеп көрсөттү. Эгер сиз президент болсоңуз, Кытайдан алган карызды кантип төлөйсүз дейт. Ичирбей, жедирбей, уурдатпай койсоң өзүнүн өзү төлөнөт. Менин көзүмдү тотошобойт. Биз жер берип кутулабыз, аны берип кутулабыз деген сөздү айтпайбыз. Биз ичирбей, жедирбей, уурдатпай кутулабыз. Иншаллах. Менин жүрөгүмдө ооруткан ушул Кытайга карызды мен сизге ишенем, сиз сөзсүз президент болсоңуз, Кудай кааласа, ошо Кытайдан карыздан куткарыңыз дейт. Кытайдан карыздан кутулушубуз үчүн дагы бир жолу бар, эң жеңил жолу. Өзүңүз карыз болбоң. Өзүңүз карыз болбоң. Эмнеге? Кантип карыз болуп атасыз? Şu напсиге берилип кетип шайлоодо карыз болуп калып атасыңар да. Шундай. Келиңиздер, таза жолду тандайлы дагы, Кыргызстандагы таза жолго түшсүн. Жетишет, болду. Койдук. Урматтуу Адахан Кепсанбаев, сизди урматтап сыйлап дайым колдоп келүүчүлөр дейт. Кыргыз мамлекетинин өнүп өсүп кетүүсү үчүн сиздин ушунчалык жан күйгүзүп жүргөнүңүздү биз баалап келебиз. Садыр Нуркожоевич менен биргеликте мамлекетти өнүктүрүүгө ишин алып барсаңыздар кандай болот? Өтө жакшы болот. Керемет болот. Эч ким каршы эмес. Бирок бир гана нерсе, ар кандай биригүүлөр мыйзамдын талаасында болуш керек. Мыйзамдын негизинде болушу керек. Мен айттым, биринчи күндөрдөн айттым, иним конституциялык талаага кирип, Кыргызстанда чогуу көтөрөбүз деп. Жок. Мыйзамсыз жол менен бул баратса, мен ага кошула албайм. Мыйзамга келсе, ким болсо ошол болсун, мен дайым айтып келем, кучагыбыз ачык, Кудай жалгасын деп, себеп ажырап кеткенге караганда биригип кеткенди жараткан жакшы көрөт. Элде жакшы көрөт. Эмне үчүн соцфонд пособие бербей жатат дейт. Соцфонддун төрайымынын орун басары кечээ жарыялады. Январь айында пенсия бере албайбыз деди. Ассаламу алейкум. Биринчи уктуңарбы азыр? Кечээ уктуңарбы? Пенсионерлер кечээ уктуңар, жаштар угат да. Мына төрайымы расмий түрдө айтты. Биз январдын пенсиясын бере албайбыз, эгерде Каржы министрлиги бизге 1 миллиард сом бербесе деди. Бизге акча жок деди.
Эми ал дагы балеге калса керек карындашым, сен шайлап өткөн чоң чыкпай турбайсыңбы дегендей сөз укса керек. Качан өкмөттүк ишканалар ачылып, мамлекет кыргыз жарандары иштейт дейт. Качан туура таза түз шайлап өткөргөнүбүздө. Ошондо иштейбиз. Пенсионерлерге пенсия көбөйөт, качан көбөйөт дейт. Айланай, өз убагында алып алгачы азыр. Көбөйгөндү кое туралы. Ошол албаткан пенсияны алып алган. Кумтөрдөн түшкөн канча кайда акча кетет, канча көлөмүндө алтын резервде турат дейт. Аны билген кишилерден сураш керек. Ал жакта калган жок деди го. Дагы бирөө жазыптыр, ал жакта калбаса эмне алар, кой кайтарып жүрө берет. Мындайда, туугандар, өзүңөр билген суроону менин оозумдан айттырып алган. Тамак аш азык аябай кымбаттап кетти го дейт. Этти арзандатышка мүмкүнчүлүк барбы, Надыров Кумарбек дейт. Эч нерсенин кереги жок экен, эт гана керек экен да. Эми тамак аш кымбаттап кетти, кымбаттайт, мындан да кымбаттайт. Неге? Биринчиден, кошуналар менен мамилени түзүшүбүз керек. Оңдошубуз керек. Казакстан менен чек ара ачылышы керек. Жанагындай 4 километр, 7 километрге созулган машина, автоунаалар өтпөй калган нерсе токтошу керек. Андай болбойт. Биз газды буып коебуз дегендей сөздөр болбошу керек. Ошондуктан айтып атам мен сиздерге. Бизди башка өнөктөштөр таанышы керек. Таанышы керек дегенди түшүндүрө албай атсам керек сиздерге. Бизди кантип тааныбайт дегендей. Сизди тааныйт. Мамлекетти тааныбайт. Жок мындай мамлекет. Ошондуктан ар бир мамлекет башка өлкө менен мамиле курарда карайт. Буларда мыйзам барбы? Буларда мыйзамдуу бийлик барбы? Булар мыйзамды сыйлайбы? Булар эгер эртең кол койсок, булардын кол коюуга укугу барбы? Макамы туура келеби? Деген сөздөр болот да. Мен жөнөкөй тил менен түшүндүрөйүнчү сиздерге. Сиздер деле кошунаңыз, бир көчөдө жашаган кошунаңыз, кудалар келип калыптыр, бир союш керек болуп калды эле деп үйүңүзгө келсе, сиз билесиз да анын сиздикин бере албасын. Кийинки базарда деп коюп, кийинки жазда беришини билесиз да. Артынан кууп жүрүп ала албасыңызды билесиз да. Ошон үчүн 1000 шылтоо айтасыз. Жок эле, бооз эле, болуп койдум эле, 1000 шылтоо табасыз. Бербестин амалыңыз дейсиз. Өлкөлөр дагы ушундай болот. Эгер чабал өлкө болсо, мамлекет болсо, сөзүндө турбаган өлкө болсо, аны менен мамиле кылгысы келбейт. Ошон үчүн караңыздар, тышкы иштер министрибиз барды, не деген кагуу укту Москвада, Сергей Лавровдон, көрдүңүзбү? Спикерибиз барды. Не деген сөз укту? Не деди? Качан болсо батышты карайсыңар, Американы карайсыңар, башыңарга оор иш түшкөндө Россия сиңерге келип калат деди. Акча керек дегенде Россияга келесиңер деди. Уктуңарбы ушуну? Бул деген сөз мен жөнөкөй сөз менен айтканыбызда не дегенди түшүндүрдү? Жок дегенди түшүндүрдү. Биз кызматташа албайбыз. Баягында ушу мейли алып кет дегенде бирок жерин салып коюптур да деди да. Союшта болбойт да. Адахан Кимсанбаевич Оштор Аймиллиондун Жапаровду колдоп баардык офистерди агитаторлорго акча төлөп жатат. 2 миллиард сом төлөнгөн жок. Не болду дейт. Ошол 2 миллиардты төлөп берем деген кишиден сураш керек. Мен алардын сүйлөшүп атканында жанында болгон жокмун. Бир нерсе деп туура эмес жооп берип койсом гыйбат болот. Кандай дейсиз?
Daha bir nerse айтайын dedim эле, шайлоо мезгилинде атаандаштык болуп атканда көп нерсе кетпесин, туура түшүнүңүздөр. Биз бүтүн Кыргызстандагы, жеке Адахан Мадумаровдагы, Кыргызстан эмес, бүтүн СНГ, КМШ өлкөлөрүнүн жетекчилери дагы, саясатчылары дагы айтып атат. Сабаттуулуктун, маданияттуулуктун, туруктуулуктун, сабырдуулуктун үлгүсүн көрсөттү булар деп атат. Угатасыздар өзүңүздөр. Geçe Россиянын мамлекеттик думасынын баштапкы төрагасынын орун басары Бабурин сүйлөп тур. У Адахана Мадумарова есть единственный недостаток, дейт. Слишком честный, дейт. Мадумаров көрдүңүзбү? Мен өткөндө каналдан көрдүм, YouTube'да көрдүм. Саясатта анчалык чынчыл, анчалык таза болуш мүмкүн эмес дегендей кылып айтып атат. Мен эмес, Бабурин сүйлөдү. Уксаңыздар, ошону айта жүрсөңүздөр да. Эгер башка нерсени угуп калганыңыздарда, мүмкүн мен келсем ушул жерде тосуп аласыңыздар ошол сөз менен. Жакшылыкты айтса, укканда угуптур, ушундай дептир деп айта жүрсөңүздөр деген. Суроо бергендерди токтотуп баштайлы, себеп кайталанып кетишет. Убактыбыз дагы аябай тар болот. Ассаламу алейкум дейт Адахан агай. Алейкум ассалам. Сиз этникалык кыргыз, биздин туугандар бүгүнкү күндө Кыргызстанда көп. Ушуларга сиздин көз карашыңыз түп-түз көз карашым. Мен ошол Кыргызстандын жараны, ал мейли кыргыз болсун, мейли өзбек, уйгур, дунган, татар, тажик болсун, Африкада жүрсө да ал Кыргызстандын жараны экенин билиш керек. Мына ошол. Мен сиздерге мына ошол театрдын алдында жана парламенттик шайлоодо жыйын өткөрүп атканда айттым эле. Аллах буйруп, биздин партия парламентке өтүп калса, паспорттун эски үлгүсүн кайтарабыз деп айттым эле. Бир жакшы жери, ошол талапкер болобу, саясатчы болобу, аларга менин аябай чоң жардамым тийип атат. Билесиздерби эмнеге? Алардын эмне жасаш керек экенин айтып коюп атам да. Туурабы? Кээде сиздерге майдалап жооп бергим келбейт. Эмне үчүн? Себеп эртеси күнү алар үйлөнүп алат дагы ошону айтат. Айырмасы ушунда болот. Менин айтканымды КТР бербейт, алардын айтканын КТР эртеден кечке чейин сайрайт, анан силер ойлоп каласыңар, туура айтып атат деп. Туура айтып аткан жок, ал кайталап атат. Мына кече биздин сүйлөгөн сөзүбүздү дагы КТРден өчүрүп салды деп аябай көп билдирүүлөрдү берип атат. Эми өчүрүп салса мен аларга укугум жок. Эмнеге өчүрдү десек айтат, кыска мезгилдин ичинде Мадумаровдун көрүүчүлөрү 200 000 болуп кетти. Өчүр деген сөз болуп турат. Эми өчүр десе өчүп калбайт да. Мына айтып атпайбызбы? Жол катар сүрөт. Мейли ал сүрөт кимдердики гана илинбеди. Кана кече Ошто эч кимге бербей илинип турган 3 партияда бирөөсү да жокпу бүгүн. Кеп ал сүрөттө эмес. Мен тооба кылдым, ооздан бир сөз чыгып кетти, ошону этият кылып атам да. Мына ошолор илинген бойдон көчөдө калып калсын дедим эле, алтынчы октябрь ошону берди. Жакшы сөздү да, жаман сөздү да териштүү болмойт дейт. Жакшылыктан үмүтүбүздү үзбөйлү, жакшы тилек кылалы, жакшы сөздөр чыксын оозубуздан. Эми ошол илингендер ошол бойдон да илинип дайым айтып келем, Аллах ушуну буйрган болсун бизде. Тал тереке илдирбей, Аллах пенделердин, сиздердин жүрөгүңүздөргө илингенди насип кылсын бизде. Анын бир тарабы билесиздер, бир жанакы шик канча турат экен? Бир эле шик 80 000 турат экен. 80 000 турат экен. Мына Куршактан бир кичинекей ушундай бир темир барып, кишиден барып сураган экен, бүгүн айтышты мага $1000 дептир. Эми элестеткиле да. $1000 мен жылмайган сүрөтүмдү илип койгондон не пайда? А $1000 мен машинага май куйсам, дароо коргонго чейин барып келбейми? Алайкулга чейин барып келбейми? Чаккалга чейин барып келбейми? Биз ошол эсебин алабыз, туугандар. Кээлер түшүнбөстөн сурай берет да, сүрөтү жок деп. Менин сүрөтүм сиздердин жүрөгүңүздөрдө. Ушуну бир билиңиздер. Ал өчпөйт Кудай кааласа. Биз кыргыз эли ар бир келген жетекчинин команда түзүлгөнүнөн аксап келебиз.
команда бол сен мага тийбе, мен сага тийбейм деген девиз менен деп түшүнөм. Буга сиздин көз карашыңыз. Ошо сиздикиндей. Сиз кандай карасаңыз, мен да ошондой карайм. Бирок туура команда түзгөн жетекчини туура таба албай аткан элди эмне дейбиз? Эмне дейбиз? Өткөндө бирөө айтты эле. Булар эми эле келди да тамтың басып атат. Бираз кое турбайлы деп. Дагы бир биларман жаза коюптур. Тамтың баскандарды кое туруп, чуркап жүргөндөрдү эле койбойлучу дегенди депчи. Ошону тандоо элибиздин колунда. Өзүңүздөр билиңиздер. Кызматташа албайбыз дегени Россия Федерациясы посольствону жаап салабыз деген сөз да. Анда посольство жабылса элчилик деген сөз, посольство. Мигранттарды чыгарып жиберишеби дейт. Мен өткөндө Москвага барып жолукканда биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз мени менен жолугуп олтуруп айтышты да, агай. Баягы Москвада Яндекс такси деген бар. Ошол Яндекс таксиде такси айдап иштеген кыргыз жарандарынын саны 75 000 экен. Алардын жетекчилиги кечээ тополоң болгондон кийин бизге кабар жеткиришти дейт. Кыргыз жарандарын Кыргыз Республикасынын айдоо көлүгүн жараксыз деп табабыз деп атат дейт. Түшүндүңүздөрбү? Бул эмнеге алып келет? Ачык айтпайт да. Мисалы сиз 2-3 күн бир жерге конокко бардыңыз дейли да. Ал жерде жеңеңиз, же келиниңиз, же тажеңеңиз бар. Шарт ушундай болуп калды да, кыйналдыңыз да, 3 күн жатып калдыңыз эле. 3-чү күнү жеңеңиз чайнекти башкачараак коет да дасторконго. Же колунан нам түшүп кетет. Же учу чекеси чертилип калган пиалага туш келип калат чай куйганда. Сиз түшүнөсүз да, эстүү жансыз да. Кетиш керек экен десең айтат, мен кет деп атам дейт. Деген жоксуң, бирок дедиң да. Ошол сыяктуу кыргыз айдоо көлүгү жарабайт деген сөз кете бербейсиңерби деген сөз. Мына биздеги тополоңдон кийин Россиянын мамилеси ушундай болуп өзгөрүп атат. Биз талаага кирмейинче. Россиянын бир саясаттануучусу айтты го, ачыктан ачык айтты түз эфирде. Мына 300 000 кыргызды жиберип коелу Бишкекке. Конституция эмне экенин, мыйзам эмне экенин түшүндүрүп келет деп айтты, уктуңуздарбы? Микеев деген айтты, туурабы? Бул деген дагы баягы мен айткан ишара. Ассаламу алейкум. Сиздин президент болушуңузга тилектешмин. Жапаров сиз тууралуу өзгөндө жакшы оюн билдирди. Ал киши менен келечекте иштешүүгө даярсызбы дейт. Мен дагы бир жолу айтам. Ким мыйзам талаасында конституцияны бекем кармап, мыйзамды кылдай беш айтпай иштейм десе, кош колдук. Колдоого даяр. Кош колдук. Бирок биринчи мыйзам талаасына кирели. Өткөндө бирөө ушинтип жооп берсем айтат. Сиз үчүн мен күйүп кетип баратам дейт. Эмнеге? Дайым мыйзам дей бересиз. Кичине мынтип бурулуп кетип эле анан болбойт андай. Болбойт. Же мыйзам кичине бузулат, же бузулбайт. Мыйзам бузулгандан кийин келечегибиз жакшы болбойт. Биз эмне деген үлгү көрсөтөбүз? Эртең бизден эстүү муун келет. Бизден акылдуу жигиттер кыздар келет. Айтпайбы? Кезинде силер мыйзамды аттап өтпөдүңөр эле десе эмне дейбиз? Жагдай ушундай болуп калды эле деп. Жок. Жагдайга карабайт. Шариатта да ошондой. Биздин кыргыз адамгерчилигинде да ошондой мыйзамдуулукта. Адахан Кемсенбаев, дайым өткөн шайлоолор сыяктуу ушул шайлоо мыйзам бузуу менен өтүп жатат. Ушуга борборлук шайлоо комиссиясы кандай чара көрөт деп ойлойсуз? Сизди урматтайбыз, колдойбуз дейт. Рахмат. Биз бир канча талапкерлер борборлук шайлоо комиссиясына кагаз менен кайрылдык. Мыйзамдардын, конституциянын кайсы беренелери кандай болуп бузулуп аткандыгы жөнүндө. Бирок кабагым кашым деп коюшкан жок. Мейли, эч нерсе эмес. Уақыт келет.
Мына азыр кезинде Аскар Акаевич 10-жыл президент болуп, кайрадан конституциялык сотко берип, менин мөөнөтүм канчанчы мөөнөт деп суроо койду да. Эсиңерде бар, Улуумондун эсинде бар. 2000-жылы. Десе конституциялык соттун судьялары биринчи эле жолу деди. Ошондо биз депутат элек айттык. Эки жерде 5 болушуну дүйнө билбейт экен, бирок Кыргыз конституциялык соту билет экен деп. 10 жыл болсо, мөөнөтү 5 жылдан болсо, 2 жолу шайланган болобу? Жок. Конституциялык сот биринчи деп чыгарып берди. Мына азыр дагы ошондой кетип атат. Мен билбейм, Садыринин ушуну угуп атабы, укпай атабы, көрүп атабы, көрбөй атабы, билбейм. Бирок 20-дан 30-дан мугалимдерди жыйнап, 40-тан ар бир айыл өкмөттөн аксакалды алып барасың деп салык салып, ар бир таксист ондон киши алып келесиң деп эздип кыйнап атканын угуп атабы Садыринин? Укпай атса, менин сүйлөгөн сөздөрүмдүн баарын көрөт дейт. Садыринине мен кайрылам. Мен дал ушундай кайрылуу менен Жээнбековке да айткам, Атамбаевке да айткам, Бакиевке да айткам, Акаевке да айткам. Токтот. Токтот. Элди кыйнаба. Элди кыйнаба. Жанагындай болуп, аялдарды толтуруп, кол чаптырып койсо, Садыринин ойлого мени сүйүп келип атат ушулар деп. Жер тепкилеп, сөгүнүп кетип баратат чогулушумдан кийин. Жакшы эмес болуп атат. Келгенинке чейин 2 саат киргизип коюп, отургузуп коюп атат, калтыратып. Жакшы эмес болуп атат. Сыздатып, таштын үстүнө тизип коюп атат. Токтот. Андай болбойт. Баарына бирдей шарт түзөбүз дедим. Түз. Эгерде ушунчалык баарыбызга бирдей шарт түзөбүзсек, элибизге аясак, элибизге боор тартсак, ушундай кыштын күндөрүндө 18 талапкер экенбиз, келгиле чогуу жүрөлү деш керек эле. Келгиле чогуу жүрөлү. Баарыбыз бир барабыз. Эң мыкты чечим ушул болмок. Эң мыкты чечим. Мына ошондо 18-биз тизилип туралы калдыргаштын балдарындай болот. Ар бирибиз оюбузга келгенди айталы 10 мүнөттөн 15 мүнөттөн. Калк таразага салып алсын, тандап алсын. Кимге добуш беришин эл өзү билсин. Жок, мен барам. Менден кийин эч ким. Андай болбойт. Эгерде экинчи жагы бар, ушунчалык суук күндөрү элибизге күйсөк, жерибизге күйсөк, жыйындарды токтотуп, мугалимдерди сыздатып какшатканды токтотуп, келиңиздер, ансыз да киши карабаган КТР деген бар. Киши карабаган ЛТР деген бар. Күндө кечинде телетайм ачтылалы. Кимдин акылы канчалык экенин, кимдин тажрыйбасы канчалык экенин, кандай тилди канча билет экенин, окуя албайбы, акыл эси ордундабы, жокпу? Ушуну келгиле сындайлы деп, баягы акындарды айтышкандай, же студенттердин олимпиадасындагыдай кылып, мына ушундай кылып тизип берсе, сиздер ыссы үйдө отуруп, чай ичип, маңдайыңызда терге отуруп, көрүп тандап албайт белеңиздер. $300 миллион халкы бар Америка. 300 миллион халкы бар Америка. Ар дайым президенттердин дебатын коюп коет. Телевизордон карап элек жыйынтык чыгарып алышат алар. Караңыздар. Азыр бизде ушундай бир пайда болду. Барасын барган жерине ушундай тыюу. Эл менен жолуксаң болбойт. Неге болбойт? Кече болот, а бүгүн эмнеге болбойт? Ушундай да. Дагы деле кеч эмес. Дагы да кеч эмес. Мен бардык талапкерлерге бирдей кайрылам. Бирдей кайрылам. Келиңиздер, элди аяйлы. Элге күйөлү. Какшатпайлы, сыздатпайлы, үшүтпөйлү. Мектептин директорлорун кыйнабайлы, сен канча алып келдиң деп. Келгиле, жүрсөк чогуу жүрөлү. Же жүрбөсөк, келге ошол КТР менен ЛТР элдин акчасы менен жашап атат, сиздердин чөнтөгүңүздөрдөн кетип баратат акча. Эмне үчүн аяйсыңар?
Келгиле, Кыргызстандын президентин шайлагандан маанилүү маселе жок бүгүнкү күндө. Коюп кой, күнүнө саат 8-ден 10-га чейин 2 саат. Бүгүн саламаттык сактоо тармагын сүйлөйлү. Бүгүн билим берүүнү сүйлөйлү, тышкы саясатты сүйлөйлү, чек араны сүйлөйлү, каржы маселесин сүйлөйлү деп темаларга бөлүп кой дагы, чыксын сүйлөсүн. Айтсын. Эл тандасын, көрсүн, салыштырсын. Кандай дейсиздер? Ассаламу алейкум. Мени саламдашып, мактаган жериңиздерди таштап кете берейин. Биз Төлөс айыл өкмөтүнөн келген сенин колдоочуларың сага чындын соолук, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң жагышта утуп чыгып кыргыз элине чын жүрөгүңдөн кызмат кыларыңа ишенип менен колдоп келдик. Жараткан Аллах Таалам жар болсун деп биз Ноокат районунун тургундары дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Ноокатта дагы жолугушуубуз бар. Көкжарда бир жолугушуубуз бар. Андан кийин азыр балдар карап атат, кайсы жерде экенин көрөбүз. Ноокат районунун Төлөс айылы ар дайым сизди колдойт. Жолукканы барасызбы, күтөбүз дейт. Айттым, Кудай кааласа жолугабыз. Ош окуясы боюнча иликтейсизби дейт. Ош окуясы боюнча эмес, 2005-жылкы, 2010-жылкы, кечеки 2017-жылкы президенттик шайлоо кандай өттү? Парламенттик шайлоо 20-жыл кандай өттү? Баары иликтенет. 5-октябрда эмне болду? Баары иликтенет. Баары болду. Мадумаровду ким болсо дагы Мадумаров болбосун деп аткандардын бир себеби ушул да айланайын. Муну менен соодалашуу мүмкүн эмес дешип атат. Адаханага кош келипсиздер дейт. Сизге мен мурунку ушундай чогулуштарда да суроо берип кайрылган элем. Базар Горгондун жолун оңдоп берүүңүздү суранабыз дейт. Кимге эмне кайгыда? Кудай кааласа өлкөбүздү оңдосок, өзүбүз бараткан жолду оңдосок, Базар Горгондун жолу да, Моокендин ичинин жолу дагы, мына ошол Майлуу суудан айланып өткөндөн баштап Сузактын ичине чейин эч бактыбыз ачылбай койду. Ошол жолдордун баары оңолот. Эгерде мен сиздерге талапкер катарында жооп берсем айтмакмын да. Атыңызды жазбаптырсыз. Базар Горгондун жолу эле эмес, жолу оңдолуп эле эмес, үстүнөн чатыр дагы тигип берем деп. Жамгыр жааганда чатыр жабылып калат өзү. Кар күрөй турган машиналарды тизип коем чекесине деп. Калп. Ар бир талапкердин берген убадасы кызылдай калп. Ишендеңиздер. Мен ушуну айтып жаман көрбөмүн сиздерге. Качан дейсиздер, 2017-жылы. Пенсияңыздар 11 000 болот деди беле? Болбойт десем силер уруштуңарбы мени? Болот десе болдуруп кое бергейсиңер. Болбойт. Булар 24 000 кылып берет, мен 25 000 кылып берем деди беле? Ассаламу алейкум. Алып атасыңарбы? Ушуну Тынар менен Рахман Разыков керемет ойногон. Ошол Рахман Разыковдун Тынар менен, тили менен сиздер түшүнүшүңүздөр керек эле аны. Мына жана кече сүрөтүн чыгарып коюп турбу? Эгер мен болуп калсам, мышыгыңыздын тиши алтын тиш болот деп. Отура бергиле. Болот экен. Андай болбойт деген мени жаман көргүлөр. Каалоо экен Арсланбек Минбаев деген ыр жазыптырсыз, каалоо тилектерди жазыптырсыз. Мен муну жеке өзүм менен ала кетейин. Көпчүлүк элдин убактысыз. Мен сиздерди аябай атам. Үшүйсүздөр. Ассаламу алейкум, макул окуйм. Адахан Кимсенбаев дейт. Сизди аябай урматтайм, сыйлайм, сиз Кыргызга бирге жаралган жалгыз инсансыз. Көп нерсеге көндүм, ушул мактоо сөздөрүнө көнө албай койдум. Ошон үчүн таштап кете берейин дейм дагы, ырын эле окуп берейинчи. Кудай колдоп ажообуз болуп калууңузду аябай каалайт элек. Элибиз сизди шайлаган болсо, чыныгы ажоону, чыныгы көрөгөчтү, кең келечекти жана эң таза чындыкты шайлаган болмок. Чамдамызчы көрө албаска бас болбой, чамдамызчы байкабаска кар болбой, кайран элди бүдөмүккө кептеген
жок кыла көр мансапкорду кетпеген дейт. Кол суналбай чындык деген адамга уста элбиз башка көзгө салганга келээриңди таңдай албас жагыбыз кеткениңде жапырт жактап бир болгон дейт. Келээриңди таңдай албас жагыбыз кеткениңде жапырт жактап бир болгон. Арсланбек Миңбаев дейт. Рахмат. Мен да ушуну көп айтам да. Адамга жылуу сөз айтыш үчүн сөзсүз алып кетиш керекпи депчи. Ошон үчүн тирүү кезде бири-бирибизди сыйлап калалы. Бири-бирибизден жылуу, жакшы сөзүбүздү аябайлы. Колдон келсе көтөрмөлөйлү. Такыр колубуздан келбей, ичибизден бирдеме айланбай аткан болсо, унчукпай коелучу. Ушул жакшы го. Эң жакшысы ушул. Анда мен айтышыңыздар мүмкүн да, өзүңүз айтып атасыз го кээ бир кишилерди деп. Мен айтып атам, ал жеке мага тиешеси жок, ал жалпы журтка, өлкөгө тиешелүү. Бирөө ката кетирсе, анын үй бүлөсү жабыр тартат. Бирөө ката кетирсе, мекен, эл, жер жабыр тартат. Айырмасы башка. Мен сүйлөп койсом, бүтүндөй 100 миңдеген, миллиондогон адамдарга тийиши мүмкүн. А бирөө сөз кылса, бир киши кетет. Айырмабыз ушул. Кандай алтуу экен андай болду дейт. Рахмат. Урматтуу Адахан Кимсенбаев, сизге биринчиден ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Биз сизди ар дайым колдоп келгенбиз, колдой беребиз. Түшүнгөн инсанга Кыргызстанда билим деңгээли өтө жогору, тажрыйбасы мол инсандар эсептелүү эле, алардын бирисиз. Сизге чын жүрөктөн ийгилик каалайбыз дейт. Бирөө мынтип айткан экен да. Баягы жалаң маданиятсыз адамдардын арасында бир киши маданияттуу болуп калса, ошол жек көрүндү болот дейт. Жалаң аалымдардын арасында бир киши аалым болбой калса, аалымдар биригип, ошол кишини катарына кошуп алганга аракет кылат дейт. Жалаң бейбаштардын алдында арасында бир киши аалым болуп калса дейт, бүт баары биригип, маскаралап, ошол аалымды тепкилейт дейт. Айырмасы ушул экен. Караңыздар. Акылдуу инсандар топтолуп, акылсызды көрүп калса, ошону эптеп, даават кылып жүрүп өзүнө кошконго аракет кылат экен. Бейдабалардын арасында жалгыз калсаң, шорун кайнайт экен да. Ошондой. Ошондуктан сиздин айтканыңызда дагы бир акылман киши айткан экен, жалаң чөөлөрдүн арасында биринчи болгондон көрө, көкжал карышкылардын арасында акыркы болгону артык деп. Караңыз, айырмасын. Ушуну менен айырмаланат экен. Мына кече Алма Медиа деген бир жаш ушундай YouTube каналы бар экен. Ошол жерге чакырган неч барчу эмесмин, интервью бергенге көп жакшы көрбөй, болбой барып калдым эле. Ошондо бир кыз, аты Мунар экен. Ошол кыз айтып атат да, эмне үчүн тотем катарында, тотем деген бул тумар катарында мындай бир кыргыз ошол карышкырды тандап алган себеп, карышкыр жалтанбайт экен, жанакы карышкыр эмес, илбирсти тандап алган экен дейт да, барсты. Ал жалтанбайт экен, баласына өлтүрүп баратса да качпайт экен деп. Анан мен ушундай бир ой айттым эле да. Мага тилек айтып атат. Арыстандай айбат болуш керек президентте сиздей дейт да. Мен айттым эле, кызым, арыстан болуп дагы ушунчалык кант үчүн циркте ойноп атат. Бир тиштенет. Эмне деп коесуздар сиздер? Бир түймөч. Шашлыкка илгенде экен. Ошого арыстан оттун ортосунан да секирип атат. Аркы путу менен да туруп атат. Томолонуп атат. Маскарасын чыгарып атат да. Карышкыр эч качан ойнобойт экен. Ошондуктан арыстандай сүр болгон кызым, ал бизге жагышпайт. Биз циркте ойнай албайбыз. Капканга түшүп калса, карышкыр, ошол капканга кармалган жерин кажы олтуруп кыркып, бутун
болсо бутун таштап, куйругун болсо куйругун таштап кетет экен. Адамдын колуна түшпөйүн деп. Циркте жападан жалгыз ойногон карыштыр экен. Себеп намыс дейт экен. Ансызда биз турмуш өзү цирк болуп атпайбы, көрүп атпайбызбы? Ыркырап качырып келет дагандан кийин карасам эле бир түймө чет. Сүйлөштүк, а? Ушул. Ошондуктан биз Аллахка жалынган демилеп жалынатабыз. Напсимдин азгырыгынан сакта, шайтандын азгырыгынан сакта деп. Баленин баары напсиден башталат. Напсиңди тыя алсаң, сен эркинсиң. Напсиңди тыя албасаң, бир кулсуң. Напсини тыя албаган бай, напсиси бекем кедейге караганда чексиз бир кембагал, алсыз. Кедей кедейлигинен кедей эмес дейт, тойбогондугунан кедей дейт. Жанагы сиздин сурооңузга жооп берип атып ушундай мисалдар койтуп кеттим да, түшүнүктүү болсун үчүн деп. Себеп кээде сиздер менден көп суранат экенсиздер да, жөнөкөй тил менен түшүндүрүңүзчү деп. Жөнөкөй тил менен дегенде жанагы үйүндө отуруп алып, ашканада отуруп алып, сүйлөп атпай баргандай болуп. Ошону эл жакшы түшүнөт экен. А биз кетип калыптырбыз. Конституция деп, мыйзам деп, бизди түшүнбөй калат экен. Ошону түшүндүрүш үчүн бираз артка чегинип атам. Туура түшүнүңүздөр. Мага досторум да айтат, менен чогуу жүргөндөр да айтат да, паска түшүп сүйлөм деп. Акыркы убактарда сизди интернет тармактарында көп каралай башташты дейт. Мен өткөндө айтпадым беле сиздерге. Каргалар келип баштаса кыш келет деп билиңиздер деп. Чымчыктар багымдатта сайрап баштаса жаз келатат деп билгиле. Асманда күн күркүрөп чагылган чаркылдаса жай келатат деп билгиле. Мадумаровду каралап баштаса шайлоо болот экен деп билгиле. Айттым да. Рахмат. Садыр Жапаровдун күчтүү конкурентисиз, бирок эл сел сыяктуу экен. Көпчүлүк кимди колдосо ошол жака ооп кетет экен. Тилекке каршы көп адамдарыбыз сабатсыз болуп кетти. Муну сиздер айтсаңыздар жарашат. Мен айтсам жатат да ырылдап. Өзүнөн башканын баарын сабатсыз дейт деп. Мына сиздер жазып атпайсыздар. Ошого сиз өзүңүз ак экениңизди далилдебейсизби? Кудайга койдум дебей дейт. Мисалы үчүн каркыра боюнча айтып берсеңиз, каркыра менен карыдың айланайын. Каркыра боюнча Калиме эжем жазып да эжеке. Москвадагы Ломоносов университетин билесиздерби? Ошондо бир профессор бар экен. Александр Львович Кобринский деген. Тарых илимдеринин доктору, Ломоносов университетинин профессору бар экен. Ошо киши интервью бериптир. СНГда Мадумаров сыяктуу саясатчылар жок калды деп атат. Мына кыргыз-казак чегарасын аныктап атканда бир ок атпай, Тажикстан, Армения менен Азербайжандай болбой, бир ок атпай туруп, кыргыздын пайдасын, экесе пайдасына маселени чечип койду. Ушалдахан Кимсанбаев деп, Москвада турган профессор там берип атат. Тарых илиминин доктору. Көрдүңөрбү? Эми ушундайды көрсөңөр, көрбөгөндөргө айта жүргүлөчү айналайын. Аны кыргыз айткан жокпу? Аны Москва университети. Мына караңыздар, Европа, Азия чөлкөмүндөгү 100 мыкты университеттердин рейтингин аныктаптыр. Кыргызстандын бир да жогорку окуу жайы кирбептир. Кадр даярдай албайт деген сөз бул. Москва университети, Ломоносов университети биринчи орунда алды.
Қазақтардың Әл-Фараби мемлекеттік университеті 6-шы орында алып тұр. Қырғызстан 186-шы орында алып тұр. Ұлттық университетіміз. Орыс, қырғыз, славян университеттері. Ең алдыңғы орында алып тұр. Бұл Америка Борбордық Азия университеті. Еми елестеткілі айланайындар. Бізде білім деңгейіміз қаншалық қаражат екенін. Еми елестеткілі да. Мен әлі айтып жаман көріне бербейін, ушул иликтөөлөрдүн натыйжасын силерге жыйынтыгын айтып койдум. Кыргыз жогорку окуу жайларынын бирөө да 100ге ийгилектир. Бул уят маселе. Бул илим берүү тармагы жок деген маселе. Анан ошол каркыраны мен калемеже мен сизге бир эле сөз айтып коеюн. Аллах кимибизге канча өмүр берет, бир өзүнө белгилүү. Мага канча өмүр берет билбейм. Мен кеткенден кейін баяғы айтқан китептер шығады. Улуу инсан деген китеп шығады. Исхак Разаков өткөндөн кейін 50 жылдан кейін шықты китеби. Азырга чейин ыйлайбыз. Биздин жолубуз ушундай. Мен эмес, пайгамбарларды тепкилеген пендебиз биз. Мен эмес, мен адаммын. Улуу инсандардын баарын тепкилеп жүрүп жок кылган адамбыз биз. Ана қараңыздар. Bir misal келтирейин сиздерге. Арабыздан эле кеткен Абсамат Масаевичти караңыздар. Арабыздан эле кеткен залкарларды караңыздар. Жусуп Абдрахмановду караңыздар. Баял Исакеевди караңыздар. Не деген залкарлар? Тааныбайсыздарбы көбүңүздөр? Туурабы? Тарыхын сурабай эле коелу, бирок ким экенин да билбейбиз го биз. Ага караганда Мадонна менен Ван Дамды жакшы тааныйбыз го. Жараткандын алдында өзүңдүн актыгыңды билсең, ошонун өзү жетиштүү дейт. Бир да бир аалым, бир да бир акылман өз доорунда, өз заманында жыргап жашаган эмес. Айрыкча кыргыз элинин ичинде. Кимиңиздер айтып аласыздар, ушул залкар тирүү кезинде сый урматтын үстүндө калганды кимди айта аласыздар? Эч кимди айта албайсыздар. Чыңгыз Айтматов дейсіздер, тапқаныңызды ошол. Мына 2000-жылы шайлоого барганда, сен биздин айлыбызга көпүрөөк урбай койдуң деп шайлабай койгон ошол кишини. Чынбы? Кой оозунан чөп албаган Абсамат Масаевичтин не деген күндөрдү көрсөттүк. Не болду? 24 жыл Кыргызстанды башкарып, Бишкекти Бишкек кылып куруп койгон Турдакун Усубалиевичти шайлабай коюшкан. Мен киммин алардан? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды өзүнүн атасынын бир туугандары тепкилеп жүрүп шаардан кууп чыккан. Имам Бухарини дүйнө кезип келип кыйналып, өзүнүн үйүнө келгенде башка мамлекеттер бутун жерге тийгизди, көтөрүп келишкен. Ким окуду шуну? Жок, окуган киши барбы ошону? Имам Бухаринин тарыхын окуган. Имам Азамдын тарыхын окуган кишилер бар байланайында? Жокпу? Окуган болгон болсоңуздар, мен айтсам туура деп тургула, туура эмес жерин токтот деп тургула. Мына ошол өз өлкөсүнө жеткирип, колу менен көтөрүп келишип, өз өлкөсүнө жеткирип, үйүнө киргизгенде эмне кылып атат? Ким айтат окугандардан? Эмне болду өзүнүн үйүнө киргенде? Бала кезде кеткен, жетим калып, ийлап, какшап, өз үйүн таап келгенде эмне болду? Эмир келди да айтты. Сарайга келип, менин балдарыма илим берсин деди. Чабарман жиберди. Чабарман келди да кайтты. Имам Бухари эмне деди? Адам илимди издеп барат. Илим адамды издеп барбайт деди. Эми элестеткиле, азыр мен бир нерсени элестеткиле. Мен барбайм деди. Барып Эмирге ошондой десе, Эмир эмне деди? Күн чыкканча өлкөнү таштап чыгып кетсин. Эгер күн чыкканча таштап кетпесе, башын алам деди. Имам Бухаринин мына бүтүндөй ислам дүйнөсүндөгү хадис илиминин негиздөөчүсү, дүйнөдөгү эң алып хадис
топтогон киши ушундай деди. Эмне деди ал киши? Баягы түйүнчөгү түйдү дагы көтөрүп алып ыйлаган бойдон өлкөсүн таштап кетти. Батпады. Дүйнөгө баткан киши өз өлкөсүнө батпады. Эмне эстеткилер? Мамлекеттин падышасы эмес. Оштун мэри. Биздин устаздардан бирөө жарым үйүмө келип баламды окутсун десин, мен ошол жерге барып жатып окутам дейт. Калпы заман күнөөлүү экен же биз күнөөлүүбүз? Азамат. Ошондуктан да айтам, биздин Кудай кааласа келечегибиз бар. Биз өз күнөөбүздү өзүбүз мойнубузга алганды үйрөнүп баштадык. Мындан 4-5 жыл баштап ушул суроону берсем, бизде күнөө деп айтпайт элеңиздер. Азыр үйрөндүк. Демек, биздин келечекке болгон үмүтүбүз жанып келатат. Биз оңолобуз. Кудай кааласа биз түздөлөбүз. Аллахтан суранышыбыз керек. Bir күндө дилге салып койгон болсо башка киши болуп койгонобуз иншалла. Караңыздар, канча жылдар ичип жүргөн адам bir күн эле келгенде баарын токтотот дагы, эң көп мечитке каттаган ким ошол? Эң таза жүргөн ким ошол? Эң үй бүлөсүн сүйгөн киши ким ошол? Эң таза тамак жасаган ким ошол? Көзүбүз менен көрүп жүрүп атпайбызбы? Мен ишенем. Менин үмүтүм ушул. Мына эртең менен ошол Сулайман тоого чыксак, Бишкектин үстү көрүнбөгөндөй эле Оштун үстү да көрүнбөй калыптыр. Түтүн. Мен айттым, бизди бир караан каптап калган сыяктуу. Аллах чебер зат. Bir күн болбосо bir күн ушундай бир шамалын жиберет да, үстүбүздө каптап турган бүтүндөй булут кара түтүндүн баарын алып кеткенден кийин эртеси ойгонгондо башка адам болуп ойгонобуз иншалла. Көкүрөгүбүз тазарып калган болот. Көзүбүздү жаап турган парда ачылып калган болот. Себеп жараткан айтат, туура жолго баштаганды каалабаган инсандардын дейт, көзүнө парда тартабыз, көкүрөгүнө мөөр басабыз, кулагына тыгын кырып коебуз дейт. Канчалык чындыкты айтып турсаң дагы ишенбейт дейт да. Урматтуу Адакан Самбаевич дейт, мен Иметова Бурулкан сизге ишенем, себеби ишенгеним себеби Кыргызстан элинин жашоосунун сапатын жогорулатасыз деп ишенем. Биринчи ден соолукка маани бурсаңыз, балдардын, жаштардын билимин жогорулатсаңыз жакшы болот. Медицина тармагы жоопкерчиликтүү болсун дейт. Анан дүйнөлүк деңгээлде сүйлөшө билген билимдүү инсансыз дейт. Рахмат. Менин программа деп сурай бересиздерби? Программа деген биринчи кезекте адам болуу, дайым адам бойдон өтүү. Бул биринчи программада болуш керек. Ким кандай президент болсо дагы. Экинчиси, эң туура айтасыз. Bizde mekteптен баштап оңдо болсок, биздин коом оңолбойт. Мектеп. Мен ошону өткөн президенттик шайлоодо келип айттым, мен артка кайталы деп, артка. Мени жакшы көргөн эмессиздер, элдин баары алга сүйрөп атса, бул артка чакырып атат. Артка дегеним Союздун мезгилиндеги билим берүү системасына келүү. Мектепте эмес, бала бакчадан баштап тарбияны күчөтүү. Биз ушуга барышыбыз керек. Алай районундагы Сарымогул айылынын эли пенсия алууга укуксуз. Себеби биздин айыл 2004-жылы Кыргызстанга кошулган. Ошол мезгилде айылга тиешелүү сугат жерлерди үлүшкө бербей, тамды сууга караштуу кылып тартып алышты. Талды суу айылында адамдардын саны 1800 экен, айыл өкмөт. Мен билем Сарымогул, эртең Кудай кааласа барып ошол жерге токтойбуз, жолугабыз. Мунун баары чечиле турган маселе. Бул жерде чечилбей турган эч нерсе жок. Бул мамлекеттин ичиндеги маселе. Ага тек гана түшүнүү керек, каалоо керек. Мен ошо Сарымогулдун абалын аябай жакшы билем. Себеп бир эмес бир канча жолу барганбыз. Мен өзүмчө пландарым бар. Могу жерде Батыр деген жигит отурса керек. Мал чарбасына аябай кызыгат. Ошол Сарымогулго Кудай буйрса келечекте дүйнөдөгү биринчи орунду ээлей турган топоз чарбасын уюштурушубуз керек деген планым бар менин. Кудай кааласа. 62.000 гектар жер бар.
Аны эмне кылабыз уюштуруп дебейсиздер. Мен бир нерсени айтайын деп атам, эртең бирөө ушуну айта коебу дейм да. Айтпайынбы? Анда кыйнабагыла кийин. Урматтуу Адем Самаевич, обал сизге чын ден соолук. Аллах колдоп кыргыз элинин күчүнү өсүп, жетилип сизди басымдуу көпчүлүк добуш берип, эл башчысы макамына шайлап алышса, сиздин негизги оппонентиңиз Садыр кандай жол менен келе жатканын көрүп жүрүп, ошол кишини колдоп жатышкан элге эмне деп өз пайдаңызга, эл пайдасына, мамлекеттүүлүк жоголуп кетпесин үчүн айтаар акыркы үмүт ойлоруңузду билдирип кетсеңиз дейт да. Эл эки анжы болбой шайлоодо жеңиш алып келет. Абдулла Хатамкулов дейт. Рахмат. Эки анжы болушубуздун себеби эмнеде? Ошол өз алдынча чечим ала албай атканыбыздын себеби. Мындай дейин десем, муну башкача болуп атат. Өзүм менен өзүм болоюн десең да урушуп атат. Эми караңыздарчы балдар. Ата-энеңди көрбөй бир жума жүрө аласың, Муну көрбөй 5 мүнөт тура албайсың да. Ушул болуп калды да. Ушунан акыл издегенден көрө ата-энеден сурагыла. Эки анжы болуп атсак, биринчи ата-энеден сурайлы, билген кишилерден сурайлы. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дагы осуяты ушул, билгендерден сурагыла дейт. Сурагандын уяты жок дейт. Билбей туруп сурабай койгон уят экен да. Билбегенди сураш керек экен. Кеңеш дейт, сүйлөш дейт, бил дейт. Муну эми тамаша катарында кийин алымдар кошуп койсо керек. Кеңешерге эч кимди таппай калсаң, аялың менен кеңеште ошонун тескерисин жасасаң туура чыгат деп айтты. Ошентип чуага айтчу эле да. Андай десе эркектер уягында күлүп биз туура айтып кеткенбиз дебеймиз да. Бүгүн Кыргызстандагы коомдо эң туруктуу, эң акылман көрөгөч болушу энелер болуп атат. Кыздар болуп атат. Биз туруксуз болуп калдык. Мына Кыргызстандын кармалып турушу, эл катары турушубуз, маданиятыбызды сактап калганыбыз, анча-мынча мектептердин иштеп аткандыгы тек гана ушул аялдардын, ушул бардык нерсеге чыдап турган аялдардын эсебинен болуп атат. Эркектер кечирип койгула. Бир нерсенин тушоосун да кесе албай калдык биз. Ушундай бечара болуп калдык. Жетелеме болуп калдык биз. Ошон үчүн биздин бактыбызга ушул аялдар, аял зат аман болсун, энелер аман болсун. Биринчи суроо дейт, медицинада эң төмөн көрүнүштөр болуп жатат. Гепатит менен ооругандар 100 000ге жетти. Менин ыйлагым келет, саламатчылык кабинеттерге жолдомо бербеш керек, жабыш керек. Медицина кандидаты, кандай реформалар болот дейт. Эми тилекке каршы бир сөз айтып койсом, тескери түшүнүк пайда болуп эле апыртып жапыртып уруп атпайбы? Азыр бизде оору жок, бир эле оору бар. Өпкөбүз оорубай калды, жүрөгүбүз оорубай калды, сасык тумоо тийбей калды, ревматизм жок, учук оорусу жок, сарык оору деген жок, баары жоюлду, бир эле оорунун түрү калды. Ковид деп коюшту. 90го чыккан киши каза болсо дагы тажылуу вирустан каза болду дейт. Ал жагын түшүнүп алгыла. Медицинада кандай реформа болот деп сурап атасыз. Медицинада эч кандай реформа болбой, союздун мезгилиндеги саламаттык сактоо тармагын калыбына келтиребиз. Ал реформа эмес, кайра калыбына келтирүү. Бул реформа деген сөздү билесиздерби эмне деген сөз? Жаңыланма эмес. Ре деген бул бүт жок кылуучу нерсе. Форма деген формасын жоготуу деген. Биз түшүнбөй эле реформа деп пикире беребиз. Мен ушу реформа деген сөз көкүрөгүмө көк таштай тийген. Айыл чарбасын реформа кылдык, колхоз совхоздорду жок кылдык. Туурабы? Байланыш министрлигин реформа кылдык, бүтүндөй баардыгын менчикке өткөрүп бердик. Шахталарды реформа кылдык, бүтүн баардык шахталар жеке көпөстөрдүн колуна өтүп кетти. Элге эч нерсе калган жок.
ошонун баарын кайрадан ордуна келтиришибиз керек. Ушул медицинада Борбордук Азия боюнча Кыргыз медициналык институту биринчи орунда турчу илгери. Азыр Кудай билет канчанчы орунда. Эгерде сиз президент болуп калсаңыз, экономиканы кантип көтөрөсүз жана Кытайдын карызын кантип кутулабыз дейт. Жана жооп бердим. Коррупцияга каршы кандай күрөшөсүз дейт. Мен коррупция менен күрөшпөйм. Мен коррупцияны жок кылам. Кудай кааласа, коррупция деген түшүнүк жок болот. Неге? Биз иман жолуна түшөбүз. Имандын биринчи душманы бул эмне? Коррупция. Бул эмне? Арам тамак. Пара алмай, үстөк акча бермей, бирин-бири алдамай. Ушунун баарын жок кылсак, коррупция жок. Эми кантип жок кыласыз дейт. Өзүң алба, бөтөндөрдү алдырба. Бүттү. Эң жөнөкөй формуласы ушу. Өзүң сураба. Өзүң үмүт кылба. Өзүң бирөөгө жалдыраба. Эмне үчүн биз намаздан кийин дуа кылганда айтабыз? Жараткан Аллах өзүңдөн башка эч кимге муктаж кылба дейбиз. Улуу сөз ушу. Муктаж эмесмин. Сенин пулуңа да, сенин коюңа да, сенин кымызыңа да, сенин акчаңа да муктаж эмесмин. Бүттү. Коррупция ошол жерде муңуну өлөт. Жок. Анан баягы коррупцияга каршы күрөшөм дегендерди мен түшүнбөйм. Ал сен напарнигиң болобу күрөшкөндөй. Кандай болосун? Сен эртең чыгасың ошону менен күрөшкөн. Жеңилип калсаң эмне кыласың? Коррупция менен күрөшөм деген 5 президент кетти. Баары жеңилди. Судья ким болду? Революция болду. Кимдин колун көтөрдү? Кезектеги коррупционердин колун көтөрдү. Анан коррупция менен кандай күрөшөбүз? Аны жок кылыш керек, күрөшүш кереги жок. Коррупцияга кол да бербеш керек. Бел кармашып күрөшмөк турсун. Мына күрөшөм деген кишилерге эч нерсе тоскоолдук кылбайт. Конституциядагы тоскоолдук кылбайт анан күрөшкөнгө. Урматтуу Адамбек Самаевич, Ордоло Ош шаарына куш келипсиз. Биз буга чейин Садыр Нуркожоевичтин сизге болгон оюн угуп тура жүрөбүз. Суроо, сиздин Садыр Нуркожоевичке болгон оюңуз кандай? Бизге бир аз айта кеттиңиз. Рахмат. Турдубаев Нурисламбек. Адам адамга болгон сый урмат кандай болсо, ошондой сый урмат болот. Салам кандай болсо, алип ошондой болот. Ушундай. Мен ушундан эле билсеңиздер болот да. Бүгүн жанагындай кучакташып, жетелешип, отурар жерин 3 жолу сүртүп, жүгүрүп, тонжа тебетей кийгизип жүргөн азаматтар жок кезинде ушунун соттолгондугун туура эмес деп, ушул мыйзамсыз отурду деп, түздөн түз президенттерге кайрылып келген мен. Балдарын сабап кеткенде дагы түздөн түз кайрылып кеткен мен. 120 депутаттын бирөө дагы бир ооз сөз айткан эмес. Мен депутаттарга да кайрылганмын. Баш прокурорду чакырып, ички иштер министрин чакырып, силер сурабайсыңарбы деп кайрылганмын. Сурай алган эмес. Бүгүн эмне болду? Биз экөөбүз атаандаш болдук да, ошол камалганы туура болду, мындан ары карай да ошол жактан чыкпашы керек деген азаматтар чайлашып, чапан жабышып, кучакташып, бир машинада жүрүп, ат минишип, сайран курушуп, ресторандарда тойлошуп отурушат. Мына заманын куруп кеткен тагдырдын тамашасы деген ушул болот. Ушул мен кандай болушум керек көз карашым. Мен ошондо атасы каза болгондо түпкү барып, Кең суу айылына барып, ошол жерден тажиясында мага сөз бергенде сүйлөгөн сөзүм ушул күнгө чейин эсимде бар. Ошол жерге топурак салып коюуга баргандан чочуп жүргөн азаматтар азыр жанымда жүрөт. Мен дайым жабыр тарткан инсандын жанындамын. Эгерде ал көкөлөп учуп кеткен болсо, мен анын бутунан кармап тура албайм. Мен ар бир адамдын жакшы жагын көргүм келет, жаман жактарын өздөрү көрсөтөт. Ошон үчүн
ар бир инсандын жакшы жагын көргөнгө аракет кылышыбыз керек. Өнүрбек Суаналиев менен азыркы учурдагы мамилеңиз кандай? Курсан Асанов менен мамилеңиз кандай? Сиздин жеңишке жетишиңизди Аллахтан сурап дуа кылып калабыз. Нурбек Бекболот дейт Ош шаарынан. Рахмат Нурбек Бекболот мырзалар. Аларга мамилем кандай? Азыр эле жооп бердим. Кандай салам айтса ошондой айрыг алабыз. Ошондой. Алар кандай мамиле кылса ошондой мамиле кылабыз. Менин мамилем дайым түз. Кандай киши болбосун. Сиздер байкаңыздарчы. Мына менин аркамда не деген көрсөтүүлөрдү жасашып, не деген шыбактарды чыгарып аткан азаматтарды мен баягы мамлекеттик катчы болуп калганда, коопсуздук кеңешинин катчысы болуп калганда көп ойлогон экен. Буларга бүттү дебермин. Азабын берет колуна деп. Жок. Алар барбы жокпу мага баары бир. Себеп өткөндө бирөө жазыптыр, мен окуп алып көп нерсеге таасир кылчу эмесмин, ушул толкунданды мен. Адахан Кимсанбаевич, өзүңүз арык киши болгон менен жүрөгүңүзгө бүтүндөй ала тобуну батырып алыптырсыз. Сиздей айкөл, сиздей кечиримдүү кишини көргөн эмеспиз деп жазыптыр. Мына ушул мага элдин берген эң чоң баасы ушул. Мен кастык кылып, кыянаттык кылып, бирөөнүн аркасынан сая түшүп, мен сага көрсөтөм деген андай касиетим жок менде. Неге? Эгер сиздер өзүңөргө үлгү издесеңер, пайгамбардын өзү жетиштүү дейт. Бир окуя айтып берейин сиздерге. Ошондон салыштырып алыңыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндө бир жөөйт болгон. Ошол жөөйт базардын кире бериш жерине туруп алып, эртең менен кечке чейин пайгамбарды шунчалык жаман сөздөр менен акаарат кылып, мына азыр ушул телефондон баягында акаарат кылгандар кимдер дейсиз? Ошонун урпактары. Ушундай жаман сөздөр менен, атаң менен теңби, энең менен теңби, айланайын андай сөздөрдү адам эмес, айбан да айтпайт андай сөздөрдү. Кудай ошолорду тил бербей, ушундай бир күнөөлөрдөн куткарган. Ошондой кылып жаман сөздөр менен айта берет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндө бир кесе тамак кылып барып, ал жөөйттүн көзү көрбөйт экен. Базарда туруп алып ушундай кылып сөгүнө берет экен. Өзүнүн колу менен тамак берет экен, күндө бир мага. Элестеткиле. Мына жеңилеп, эртең менен эле бир сөз айтып кетсин, же достор жаа келер. Алар билет кечинде ач калганышын. Туура. Айрыкча эгерде ушул бала тараптан бир той күтүлүп аткан болсо, бир жума укмуш сиздерге мамиле жасайт да. Себеп ошол ата менен энеге аман эсен жакшы барып келиштин жолун издешет. Эми муну караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндөн кийин Абу Бакир Сыдык эң жакын досу, бир эле учурда Расулуллахтын кайнатасы, Айша энемиздин атасы. Келип кызынан сурап атат. Кызым, мен ушул Расулуллахтын бардык осуяттарын, бардык сүннөттөрүн аткардымбы десе, бардыгын аткардым дейт. Өзүмдөй кылып аткардымбы десе, өзүмдөй кылып аткардым дейт. Мен аткарбай калган бир жумуш барбы десе, бар дейт. Чочуп кетет, бул эме деп. Десе, мына ушул базардын оозундагы турган яхудиге күндө мага тамак жасатып алып барып, өзүнүн колу менен курсагын тойгозуп келчилер дейт. Мына ушул ишти жашай элексиз дейт. Үйүнө барат дагы ошондой тамак жасап алып, барып, баягы яхудиге барып, кел, тамак жеп ал деп оозуна салат. Анан баягы яхуди көзү сокур көрбөйт, сен кимсиң деп чочуп кетет. Мен күндө сага тамак берип жүрчү кишимин. 2-3 күн болду келбей калдым. Мына жасап келдим десе, сен ал эмессиң дейт. Эмнеге? Себеп ал кишинин тамагы жумшак болчу дейт. Ал кишинин жыты башкача болчу дейт. Ал кишинин мага жасаган мамилеси да башкача болчу дейт. Десе, Абу Бакир Сыдык ошол жерде ыйлап отурат да айтат. Ал киши эми келбейт. Ал кетти төөлүктүүлүккө. Ал ким эле дейт. Десе,
ошол сен таң аткандан кечке тилиңди кайрап жамандап аткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам десе, жанакы яхуди ошол жерден ыйлап бир вариантында айтат. Ошол жерден шахадат келтирип мусулманчылыкты кабыл алды дейт. Экинчи бирмесинде айтат, ошол жерден көз жумду дейт. Караңыздар, күндө сени эң жаман сөздөр менен жамандап атат, акарат кылып атат, каныңды кайнатып атат. Ошол кишиге барып, оокат алып барып, анын оозуна салмак турсун, айланайын, садакаларым, мойнубуз калалычы. Бир алакандай кызыл эт болуп, кызыл эттен ушул даражага жеткирип койгон энебизге бир жолу ошондой колубуз менен тамак бердикпи биз? Жок. Жок. Атабызга бердикпи? Жок. Бул жашоонун арманы ушунда экен. Сөзсүз түрдө көз өткөндөн кийин билет экенсиң дагы, башыңды ташка уруп ыйласаң да кайтпайт. Мына кайгы ушунда турат. Ошол сыяктуу сиздин берген сурооңузга мен ушинтип жооп берем. Менин артымдан канчалык таш ыргыткандар болсун, бир гана ошолорго да инсап берсин деп тилейм. Инсап берсин. Эмне үчүн Садыр Жапаров бийликти колдонот? Эмне үчүн мамлекеттин ресурстарын колдонуп атат? Тез арада буга кандай чара көрүш керек дейт? Эч кандай чара көрө албайсыз. Себеп каяка кайрылсаңыз ошондой эле жооп берет. Туура болуп атат деп жооп берет. Жөнөкөй бир бала катарында катышам дедилер. Жөнөкөй баланы ушунчалык милиция кайтарып жүргөн Кыргызстан молодец. Жөнөкөй карапайым киши катарында катышам деди. Жөнөкөй карапайым баланы резиденцияга жашатып койгон Кыргызстан азамат. Жөнөкөй карапайым келсе, акимдер менен губернаторлор чуркап кызмат кылып жүрөт, биздин жетекчилер керемет. Кандай дейсиңер? Жөнөкөй бир бала келсе, ушул бала биз менен жолукканы келиптир деп, футбол аянттарына батпай толуп турган элибизге рахмат. Сыйласа ушундай сыйлайт. Жөнөкөй баланы, катардагы киши. Ушундай да, кандай дейсиңер? Мен жаңарып айыл өкмөттүн правда айылынан болобун. Биз сизди дайыма үй бүлөбүз менен шайлап келебиз, колдоп келебиз дейт. Правда айылында жер участкасы алыш кыйын дейт. Правда айылында эле эмес, Кыргызстанда алыш кыйын. Болот Абдуллаевич. Мен жана айттымбы, мыйзам, тартип бардык ордуна келгенде өзүнүн ордуна түшөт. Урматтуу президентке талапкер Адаххан Мадмаров дейт, эгерде сен Аллах таалам каалап шайлансаң, адептүүлүк, имандуулук, ак ниеттүүлүк, тартип менен жолу менен иште дейт. Кыргыз эли ушунча керек, дайыма иш баштаарда Аллага кайрылып, дуа кылып жүрүп, ошондо ишин алга жылат. Алла таала сени колдосун. Көкөев Абдысатар дейт, Алла разы болсун, тилегиңизди кабыл кылсын. Мен жанагы сырттагы жазып койгон кагаздардын баарын айтып берсеңиз, иман, тартип, тазалык деген экөөбүздүн оюбуз бир экен. Рахмат. Сиз конституцияга өзгөртүү киргизип, президенттик башкаруу болот деп айткансыз. Азыркы конституцияда дагы президенттик башкаруу болот экен. Сиздин көз карашыңыз кандай? Карабаевдердин үй бүлөсү рахмат дейт. Менин көз карашым дал ошондой, бирок туура жол менен. Конституцияга өзгөртүү киргизишибиз керек. Кандай жол менен? Эрежеси жазылган. Ошол эрежеге шайкаш келтирип туруп, анан өзгөртүү киргизсең, эч ким чук деп айта албайт. А эгер жашыруун түрдө мен билем, мен сезем, мен ушундай кылам деп киргизип алсаң, эртең бизден эстүү жигиттер, кыздар билет дагы. Мына азыр Сания Токтогазиева деген кыз чыгып айтып атат. Жап-жаш кыз. Илимдин кандидаты экен, билбейм, көрө элекмин, тааныш эмесмин. Ташка тамга баскандай кылып айтып атат. Кыргызстанда 30 жыл эгемендүүлүктүн тарыхында бир да жолу юристтер бир пикирге келген эмес. Биринчи жолу бир Кыргызстандагы бардык юристтер бир пикирге келди. Конституция одоно түрдө бузулду деп бир пикирге келишти. Эми угуш керек да аны. Ага моюн сунуш керек да. Канчалык жакшы иш кылсаң дагы ошонун эрежеси менен жасаш керек. Президенттик башкаруу болуш керек. Президент бардык нерсеге жооп бериш керек деп мен жападан жалгыз калып сайрап келаткан мен элем. Азыр элдин баары ушу жакка өтүп кетти да, кайра мен жалгыз калдым, карабайсың. Ушундай экен тагы.
Meni menен uruşup gelişti. Meni menен soğuşup gelişti. Kөгөрüp. Buna bir azamат aytmadı öyle. Biz 61 mandat menen gelebиз деп. Astagfirullah деген ошо. Mana караңыздар. Баягында билек күчтүү болсо кийиз казык жерге кирет дегенде болбош керек. Жок. Кийиз казык кириши мүмкүн. Бирок ал казыкка ап байлай албайсың айланбай. Ушуну түшүндүрө албай эле кыйналып атам да. Же түшүнүп туруп кайра сурашып атам. Ошол Бишкекте конституциялык кеңешмеде отургандар да түшүнбөй атат мени. Референдумдун өткөрүүнүн эрежеси бар. Мисалы, кандай деп түшүндүрөйүн сиздерге? Жакшылык менен. Сиздерге бир чабан айтты да, сиздер 20 коюңарды кошуп бериңер деп. Айтты да. Мен 6 айдан кийин коюңду багып келем, ошонун акысына 2 козуңду бересиң деп келишим түздүңөр да, туура ошол. Бирок баягы чабан бир күн келет дагы, 2 жумадан кийин эле 2 козуңузду алып кетип калып атпайбы? Коюңузду бакпай туруп. Неге десе, макулдашканбыз деп атпайбы? Макулдашканбыз, эгерде сен 6 ай баксаң. Ошол сыяктуу эле референдумга, конституцияга өзгөртүү киргизүүнүн эрежелери жазылган. Birinci 3 okudan kem emес окулуп өтүш керек жогорку кеңештен. Ар бир окуунун ортосунда 2 айдан кем эмес убакыт өтүш керек. Карабайсыздар. Эми түшүнгөн киши окуса түшүнөт го. Жазылып турат. А булар айтып атпайбы? Жок. Биз 20 күндөн кийин эле өткөрө коебуз. Кантип? Ушул жерде Ош шаары 2-чи борборубуз. Интеллигенттер, маданий кызматкерлер отурасыңар. Ушул өзгөртүү киргизип аткан конституциянын долбоорун ким окуду, ким окуса кол көтөрсүнчү? Сиз окудуңузбу? Сиз окудуңузбу? Эмне өзгөртүү бар экен ошол жерде? Мына караңыз, ошол жерде канча киши отурабыз, бир киши кол көтөрдү. Эмне өзгөртүү бар экен? Я. Я. Жок, окуган жоксузбу? Окудуңузбу? Анда мен артта калыптырмын. Мен ошол жаңы редакциясын окуй элекмин. Бул бир. Мен окубайм дагы. Эмне үчүн? Себеби бүт баары мыйзамсыз. Анын эрежеси жазылган. Ошол үчүн эми 10-январда кантип добуш бересиңер? Баарына каршы деп мени да жайлайсыңар. Жок деп чочуп кеттиңиз. Баарына каршы деген сөз өзү туура эмес сөз. Мына ушул шайлоонун жыйынтыгы менен ушуну арамдык жол менен өткөрүп алалы деген аракет болуп атат. Этият болуңуздар. Мен эскертип коеюн сиздерге. Аллахым колдосун дейт. Камелеондорго наалат дейт. Биз сиз мененбиз, тирегибиз деп Төөлөстөн дейт. Шайданов Дөөлөтбай дейт. Рахмат. 4 суроо калды. Ошону менен бүтүрөбүз. Түшүнөм. Дагы бир жерде топтолуп отурушат, ал жерде да жолугушушубуз керек. Биз сиздин партияңызды түзгөндөн бери шайлайбыз, дагы эле шайлай беребиз. Ынтымак айыл өкмөтү ак жол сизге дейт. Рахмат, саламатсыз Адахан Дүйсөнбаев. Мен кичүү баламын атын Адахан койгонмун. Сизде инсан болсун, сөзгө чечен болсун. Азыркы убакта Жапаровду биримдикте жүргөндөр коштоп жүрөт. Мунун аягы эмне менен бүтөт? Күч менен келди, күч менен кетпейби дейт. Биз акыл менен келип, акыл менен кеткенди үйрөнөлү. Эсибиз менен келели да, эсибиз менен кетели. Мен жана айттым эле, парламенттик шайлоодо айттым эле. Ак таяк, көк таяк болуп, бири-бирибизди куушпай туруп, революция жасаганды үйрөнөлү. Ал революция 4-октябрда болуп, калемдин учу менен революция жасайлы деп айттым эле, эсиңердеби? Анан эмне болду? Болбой калды. Калемдин учу менен болбойт экен да. Жок. Көпчүлүк учурда, туугандар, көпчүлүк учурда кекиртек менен жасап койдук.
Баракелде. Ошол кекилтек менен жасадык дагы. Ошол кекилтек менен жасалган ишибиздин акыбетин эртеси күнү көрдүк. Көрдүк да. Ошондуктан баягы калемдин учу менен жасаганды үйрөнөлү. Бири-бирибиз менен тирешкенди токтотолу. Эли жерибизди аяйлы. Ак үйдүн кону ушунчалык учту. Ушунчалык байкуш көрүнүп калды. Ошол Бишкектеги ак үйгө караганда баягы Союздун мезгилиндеги аттуу баштуу чабандардын сарайлары сүрдүрөөк көрүнүп калды. Өтө коркунучтуу. Эми көрсө баленин баары баягы тосмодо экен. Өчүбүздү ошо тосмо менен ак үйдөн чыгарып атабыз. Алардын эки үлөсү бар. Бирөө темир, бирөө таш. Кылган экен. Кирем десе киргизбей койгон экенмиш. Өчүн алды. Эман эритилиш керек. Экинчисинин өчү бар экен, ак үйдө өрттөбү. Ким оңдойт? Сиз, мен, биздин балдар оңдойт. Өрттөгөн киши оңдойбу? Оңдобойт. Аллах инсап берсин баарыбызга. Сизди биз дайым колдойбуз. Садыр жолугушууда жетим тоо темир кени 500 жыл иштетсе болот деген маалымат айтты. Ушул чындыкпы? Эгер сиз шайланып президент болуп калсаңыз, жетим тоону кайсыл инвестор иштетет, кандай жол менен болсо да кыргыз элинин келечеги үчүн иштесе дейт. Жетим тоо боюнча талаш көп. Муну ар ким ар кандай деп айтып атат. 500 жыл иштетсе болот, андай болот. Союздун мезгилиндеги кабыл алынган документтердин баарына ишенем. Мына ошол жерде дүйнөдөгү экинчи орындагы турган темир кени боюнча, запасы боюнча экинчи орунда турган жер бул. Муну иштетсе бүгүнкү базар баасында 100 миллиард долларга чейин кириши тапса болот деген тыянактар бар. Мен Союздун мезгилиндеги ар бир чыгарылган тыянакка ишенем. Бүгүнкү чыгарылгандарга ишенбейм. Себеп Союздун мезгилинде адистер иштеген. Өлчөп чыккан. Мына бизде Кумбелде дагы 1 миллиард тонна кокс боло турган көмүр бар дейт. Бул дагы Союздун мезгилинде иликтенген. Бул жетим тоо Союздун мезгилиндеги иштелип чыгып, мына Экибастуз, Караганда сыяктуу металлург комбинаттары, Челябинскидеги сыяктуу металлург комбинаттарынан дагы бийик деңгээлде иштетилүүчү иш гана курса болот деп тыянак чыгарышкан экен. Кайсы инвесторлор келет? Биринчи кезекте өзүбүз иштете алсак, күчүбүз жетсе, бирок күчүбүз жетет деп айта албайм. Кайсыл ишкана болбосун иштесин, биз принципти өзгөртүшүбүз керек. Принцип кандай болуу керек? Биздин ата-бабаларыбыз ойлоп тапкан теңшерик деген. Теңшерик. Эми үчүн сөзсүз биз бирөөгө өткөрүп беришибиз керек. Жок, жер биздики, кен биздики, технология сеники, каражат сеники. Кел, иштетебиз 50-50. Кандай дейсиң? Ушул. Ошондо эч ким жабыр тартпайт. Бирок ошондо дагы шартты ушундай коюшубуз керек. Аны иштетүүдөн биздин бир тамчы суубуз жабыр тартпаш керек. Бир томолок ташыбыз жабыр тартпаш керек. Ушул шартты коюшубуз керек. Ошондо элге чыгып, эл менен жолугуп, ошол жерге барып түшүндүрсөң, биздин эл түшүнөт. Анан жең учунан эле парданын аркасында маселе чече коюп туруп иштетип кирсең, анда иштете албайсың. Мен болуп калсам, адистерди топтоп, кеңешип, ошол жердин айыл аксакалдарын, жаштарын баарын топтоп, мына ушундай сунуш бар. Каалайсыздарбы деп элге салган болсом, 100% ишенем, кол чаап, колдошот, туура. Мына ошондон кийин кан чыгарып, бата кылып, элге эмес, дүйнөгө жар салып, ошол кенди иштетип баштасак, мындан биздин элибиз утат. Анан келген кишини кубалай бергенге жаман көрүшүп атат. Кубалайбыз, эгерде бизден жашынып, уурлук менен иш кылса. Кандай дейсиз? Ушундай иштетебиз. Рахмат.
Сұрауларға жауап күтті. Эми эжеке мындай кылабыз. Бая куршаптадагы ушундай кылып сүйлөшүп алдык. Мындай ар ким келиңиз. Чүн көрдүңүз? Ортаңызда. Мындай кылабыз эжеке. Ушунчалык жүрөгүм тилинип калган, безилдеп калган. Сен ар ким өзүнө жараша ойлойт экен. Мен барган жерде эгерде кокустан туура эмес сөз кетип калса, алар өздөрү жасагандай кылып, мени да ошентип ойлойт экен да. Мадумаров уюштурду. Аллах турат төбөмдө. Мен өзүмдүн жыйындарымда бир кишини сүйлөткөндү каалабайм. Себеп ал киши эмне деп сүйлөп жиберишин мен эмес өзү да билбейт. Эмоция деген бул, башка деген бул. Ошондуктан мындай кылалы эжеке. Жок, андан коркпойм мен эже сөз тийгизбеймиз. Мен башка жагынан корком да. Ошондуктан өтө этият боло турган мезгилибиз. Мен сизди билем, бул эжекебиз Аксы районунан Кербенден келди. Мыктылардын мыктысы. Рахмат. Эгерде бир нерсеге караңыздар, абайлаңыз, этият болуңуз, жанагындай бейтартиптерге бейтартипче жооп бергенди, ага биздин маданиятыбыз жол бербейт. Андай кылбаңыздар. Амандыкта, жакшылыкта бололу. Эжекебизге сөз берели, анан аксакалдар бата берсин. Рахмат. Мен эмнени айткым келет? Баягы Адаханды колдогондор, бул кыргыз элинин келечегин ойлогондор. Адаханды колдогондор, кыргыз өз жерин, өз элин, өз келечегин, намысын коргогондор. Анан муну бизде көп неме болуп атат, муну ютубтарда туура эмес сүйлөп, биз ага чачалабайбыз. Ким эмне деп айтса өзү билет, кимди колдосо өзү билет. Бирок биз Адаханды колдойбуз деп үйдө отуруп бербестен, биз дагы тынбай ютубка туура нерсе маселени коюп, жалган айтыштын кереги жок, ал суу деле кечпейт баары бир. Биз ошол Адаханды колдогонубузду, мисалы үчүн баардык эле элдерин көбү колдойт. Аксылыктар ушундай сонун колдойт. Мен шайлоо округунда жалпы элден аксы өзүм шайлоо округунда дайыма экинчи орунду алам, үчүнчү, төртүнчү. Себеби биринчини бийлик алып коет, кааласаң. Бирок мени куттукташты. Бая президенттик шайлоодо Адахан, сен мени шайлоо округунан Жээнбековдон 22 голос кам болду. Анан алар Юсуфовго мени куттукташты эжеке, молодец деп. Ошон үчүн элим. Биз эми шайлоо аз калды, бул агитация деген болот. Ал эми мунуга бийликке Адахандын да бир каркынаны мен өзүм айтып кетейин, өзү деле айтып кетти. Бул эң орой мамиле, мен мынтип айткым келет. Каркына 200 дейт. Жерди Үзөңгү соттор сатылганда, Аксели атылганда Садыр Жапар кызматтын ишкер жүргөн кайпа кетти. Мына Адахан тикезинен тик турган Текебай, Исмаил Исаков, Абсамат Масалиев, Исқақ Масалиев, Доробек Садырбаев, Түштүктүн жигиттери жер сатылып Аксели атылганда ана кайда көргөнбүз. 10 жылдан бери саясатка катышып атам дейт. Адахан 91ден бери журналист болгондо мен элдин көйгөйү менен келатат. Ошол Адахан элдин көйгөйү менен келатса, мен да Адаханды ошончо жылдан бери колдоп, бардык нерсесин билип, мына колдойт. Адахан Аксы драматический кандай кабыл алды Садыр Жапаровду мен больницадан бери көргөнүм жок. Анан бирок Аксени 80% колдойт мен. Анан Адахан жер сатпаган, Аксени атылганга кол койгон мына көптөр.
Urmatlı tuğanlar, buna 3 saatler vakit oldu. Adakan Kimsamayeviç özünün barıklı biski dünyasında bizge tövbe açtı. Bundan aşağı söz boldu. Yeni bizim düşündüğümüz yerine cahil düşüyoruz. Ertengi çeşitli mezgilde bir adamdan doğuş verişiyoruz. Çok mutlaka. Bundan aşağı artık düşündüğümüz bolboy tuğanlar. Hiçbir deputat talaplarlar bir dağımında özünün iski dünyasını eliyle bölüşkönemez. Bardım şaşırmış. Tegerekte durganlar şaştırıp strawberry'e koyup alıp getirip alıyor apaslı sularında tegereni ötürüyordu. Bu farklı. Buna bir dedi strawberry'i vereversin dedi. Bundan aşağı olmayı. O şundan en bildiği takeleri tura çeşim kavlalar. Patada o da ben kömürde taş soğuk bağırdım. Efendim. Ana muamin değeri. Adakan yeniyiz. Yiyildin olmuşsun. Kancacımdan beri yılın arasındacaksın. Kımbatım kökelemiyorsun eline. Uşuna biz düşünmeye koyduk. Kegile tuğandan. Uşuna cektim tüm mani verelim. Cevaplı kırgız görsün. Cevaplı kırgız eline geçsin. Yendi bölüştüğü böyle. Bir el olur. Kırgız tündük düştük degen çok. Ana o şu kerek dumağında cekeksen o şunda bölü olan. Bizi soğuşturup böyle bayatmadın da. O şundan bir de olur. Uşu söz cekten celinin bazı 10 bin de kralları. Adakan oğlumuzdu, erkeğimizi çok karıştı, aldığa sürekli çıkarlar. Bizim geleceğimiz, yakşılığımız, ümitimiz, tileğimiz bir özde oldular. Kelbire gel, uşuna çından niyetimizi koy, kömürlük bir mümin değil. Kana omin, aldı olup çıkan, Allahu Ekber. Şundan yapmış, aldı iyiliğine kalayım. Ana cönlü ayeti bir bölümler. Tatanı vergende daha gel kısna, biz de gelme, Kırgızça oldu. Yeni yolcu hareket kılıyor. Yer kolpa. Жақсылықта менен жолугушалы. Рахмат çok. Hurmatlı tüzefir görүүчүлөр, Adakan Kimsamayevichtин Ордолу Ош шаарында драм театрда жолугушуусу аяктады. Дагы тüzefирден жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.